урматтуу Гүлнара Муратовна, айтсаңыз эми мына бизде азыр жарандарды пенсияга чыгарда мыйзамда курактар эмгек стажы көрсөтүлөт да, туурабы? Аялдардыкы 58 жаш, эркектердики 63 жаш деп да. Ушуну айтсаңыз, ушул кайсыл критерийлер негизинде каралат ушул? Мыйзам менен киргизилген болчу. Буга чейин 2008 жылдары баягы кайраба кайрылып, анан кийин 2008 биз дүйнөдө бир эле жалгыз мамлекетпиз. 2 жолу пенсиялык куракты чоңойткончу. Биринчи жыл 2002 жылдары көтөргөнбүз, анан кайра кайтып келип, анан 2008 жылдан баштап кайра өстүргөн, чоңойтконбуз да этап менен. Эми азыр мына сиздер сунуштап жаткан мыйзам долбоорунда да, 9-статьясында жарандык жана муниципалдык кызматтарды ээлеген аялдардын пенсияга чыгуу курагын 2023 жылдын 1 январынан баштап 2023 жыл 31 декабрына чейин 59 жашка деп, 2024 жылдын 1 январынан баштап 60 жашка узартып жатасыздар да. Талайбек Насирбекович буну алып салды. Комитет, соцкомитет алып салды. Алып койду? Алып салды. Анан азыр мына базовый час 3170 да. Анан каза болгондо канча төлөнөт? 10го көбөйтүп туруп 30. Бүгүнкү күндө ооба 10го көбөйтүп атат. Канча болуп атат эми? 31700 болуп атат. Ошондон депутат Элвира Сурабалдиева тарабынан биз бияка киргизгенде 20 000 деп киргизкенбиз. Ал эми Элвира Жыргалбековна 30 000 кылгыла, хотя бы өзүнө бай келсин деп биз ошо 30 000ге макул болдук. Эмнеге пенсиянын базалык бөлүгүнөн бөлүп атабыз? Анткени базалык бөлүк бул мамлекеттин баягы пенсияларды, ПМПга жетпеген пенсияларды баягы ошого жеткирүү механизми болот. Кийин бул балким 3175, 4000, 5000 болуп кетет да. Жакынкы жылдарда ошого аракет кылабыз. Анан берки баягы на погребение деген бул башка нерселер менен. Анан алдага кошо байланып кетсе, баягы кыйынчылыктар жаратат. Эми мен түшүндүм, Гүлнара Муратовна, сизде стаж бар. Бул тармакты жакшы түшүнөсүз да. Эми мына өлүп калган пенсионерлердин акчасы так-так эле калып атат да эми. Бардыгы өлөт. Ушул акчага тийбей эле ошол боюнча эле калтырып коюшуңуздар керек. Бир өлгөндөн кийин ошол акчаны берсин. Мен сунушумда ошол мурунку норма боюнча эле калтырып коюшуңар керек да. Мисалы, жакшы Элмира Сурабалдиева мына 30 000 боюнча. Буну азайтпашыңар керек да эми. Кээ бир кыйналган үй бүлөлөр бар да. Билесиз эми. Колунда барлар өлүп калса эчтеке эмес, балдары бар көмүп коет. Анан эч ким кароосу жок. Жалгыз жашаган чал кемпирлер бар ошо пенсия менен. Кудай сактасын, өлүп калса ошо пенсиясы менен көмгөндөр бар. Анан ушул өлгөн пенсионердин акчасын кыскартып койсок, бул туура эмес. Мына ошон үчүн биз кабыл алдык. Бул акчага тийишпеңиздер да, менин да сунушум. Макулбу? Анан мына аз коллегаларыбыз да, Дастан Артысбековичтер көп коллегаларыбыз айтып атат да, мына стаждын жылга көйүп кете бергени боюнча. Мына быйыл чыксаң 5 жыл, кийинки жылы чыксаң 6 жыл деп мына 20 жылга чейин чозуп, бул эми адамдардын укугун тебелеп коюп атабыз да. Урматтуу Талайбек Насирбекович, уруксат берсеңиз жооп берип коеюнчу. Укугун дегендечи баягы бүгүнкү күндө 5 жыл иштеп туруп жанагындай кичинекей пенсия менен чыгып алгандан кийин кечитен бери эшибиз талкалап келет да, бир кишичи 10 жыл, 15 жыл эле 10 жыл стажы бар экен, пенсиясы аз. Мени пенсионерим жашоо минимумуна жеткирип кой депчи. Биз ага түшүндүрүп атабыз, сен башка бирөөнүн акчасынан кыла албайбыз. Ошол учурда 40 жыл иштеген адамдын башкача болот стажычы. Адам жок дегенде 20 жыл стажы болуш керек. Ал жерге служба в армии кирет. Ал жерге декрет кирет. Бардык не страховой периодтар болот да, ошолорду киргенде кошуп туруп анан 20 жыл болот да. Минимум. Бул дагы 15 жылдан кийин. То есть адамдар баягы түшүнүш керек да, мен иштешим керек, камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөшүм керек депчи. Ошондуктан муну бир жылдан этап менен киргизип атабыз. Эми Гүлнара Муратовна, дагы айтам, бул эми Конституцияда каралган да. Биз пенсиялык жашка жеткенден кийин буну биз беришибиз керек. Базовый часты бардыгы ошо 3170тен. Азыр айтып атасыз, 700-800 сом алган адамдар бар деп. Бул да туура эмес. Базовый частты биз Конституцияда каралган боюнча беришибиз керек да, туурабы? Эмне үчүн ушулар конституциялыктар бузулуп атат? Жок, ушул мыйзамга киргизип атабыз. Киргизип атасыңар? Киргизип атабыз. Стажынан айырып туруп, канча стаж болбосун 3170 кошулат. Анан ошондо бизде 3170тен, мисалы, мен 3300тен аз пенсия жок дегенге барабыз да. Ушул мыйзам менен. Ушуну киргизип, ошону караш керек да. Анан баягы 700-800 сом, 1000 сом албаган пенсионер бизде болбош керек да. Базовый частты Конституцияда каралган нормалар боюнча биз мамлекет беришибиз керек да. Анан дагы айтам, мына сиздер закон о соцфондте бар. Ошо закон негизинен чыкпай иштешиңиздерге мен